Илим жагынан алганда асман бул планетанын үстүндөгү мейкиндик. Асман жерди ар биринин өзүнүн курамы бар. 20 км бийиктикте тропосфера, 50 км бийиктикте стратосфера, 85 км бийиктикте мезосфера, 100 км бийиктикте чөнтөк сызыкчасы, 800 км бийиктикте термосфера, 10 000 км бийиктикте экзосфера катмарлары курчап турат. Биздин асман мисалы Марстагыдай кыйратуучу эмес. Марстын асманы космостон келген метеориттерди жана башка нерселерди кармай албайт, же болбосо коргой албайт. Ошондуктан Марста метеор жамгырларын жана температуранын айырмачылыктары бар. Ал эми жердин асманы биздин планетаны бөтөн космостук нерселерден, ошондой эле күндүн коркунучтуу нурларынан. Эгер асман жок болсо, күн радиациясы жердеги бардык нерсени өлтүрмөк. Анткени асмандын сыртындагы температура -270 градус Цельсий. Эгер бул температура жерге жетсе, анда жердеги бардык нерсе заматта тоңуп калмак. Мындан тышкары, жылдыздар аралык чаңдан, ошондой эле аба ырайынын кескин өзгөрүп кетишинен биздин жашообуздагы чатырлар бизди жамгырдан, кардан, шамалдан жана башка жаратылыш кубулуштарынан коргогондой, жалгыз Аллах субхан тааlanын жардамы менен биздин асмандагы бизди ишенимдүү коргойт. Окумуштуулар бул катмарлардын бардыгыны жана бул катмарлардын бизге тийгизген пайдасыны технологиялардын жардамы менен изилдеп ачыктап чыгышкан. Эң кызыгы, Аллах субхана таала 1400 жыл мурун Кур'ани Каримде Анбия сүрөсүнүн 32-аятында мындай деген: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. Бул аяттын кыргызча мааниси: жана биз асманды сакталган чатырга айландырдык. Алар анын аяттарынан баш тартышууда. Бул аят бизге Кур'ани Карим Аллах субхан тааlanын сөзү экендигине жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям анын элчиси экенине ачыктан ачык далил. Эгер бул видеодон пайда тапкан болсоңуз Аллахтан, ал эми кемчилик тапкан болсоңуз сизди урматтап сыйлоочу кызматчыңыздан деп билиңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.